Териштиш керек. Bunun bарын тең тактап, изилдеп, барын тең архивдеги бир документтерин барын тең көтөрүш керек. Анан кийин көтөргөндөн кийин өзүнчө корутунду там экспертный группа болобу же кандай болобу, биз өзүбүз дагы түзүп койдук группабыздычы, афганистердин арабызданчы. Анан кийин юристтер бар арасында. Анан кийин алар дагы өздөрүнүн корутундусун кылып дегендей, анан Ген прокуратурадагы аягына чейин чыгып, ушул маселеге жакшылап чекитин коюп, туура анан кийин чындыкты көрсөтүп берсе, мен ойлойм, ушул туура болот го депчи. Анткени азыр белгисиз болуп калып атат, азырчы башка жок болуп атат. 5-курска чейин бар тең бүт ведомоштор бар, жашнакай болуп эле бар экен. Анын калган документтери эмнегедир жок экен да. Эми анын бар тең териштиргенден кийин мен ойлойм, анан кийин өзүнчө жыйынтык чыгарып туруп, анан кийин эл журтка анан расмий билдирүүбүздү билдиребиз. Бүгүнкү күндө сиз ушул ооруканада экенсиз да. Негизи өз орунуз барбы ошондой? Эми өзүмдүн сахарым бар, эми ачык эле айтып коеюн, жашыра турган эч нерсе жок. Коллегаларым деле бардыгы эле билишет, тегерек четинде менен кошо иштегендер дегендей. Анан бүгүнкү күндө ошол кечөөнү кичине бардык прессадан информация кетип, ушундай күнөө катарында кеткенде кичине жүрөгүмө алып койсом керек. Адам катары жүрөгүмө алып койсом керек. Сахарым көтөрүлүп, анан бүгүн эртең менен больницага келип кичине дагы ичи деген ой менен жаткам.